Мен Оторбаев Кубанычбек, Кеңеш айылынын тургуну. Анан жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө деп көмүр берген экен Айланыс Алтын. Рахмат. Мына Кудай буйруп ошо балдарга алып атабыз. Рахмат Айланыс Алтынга. Ушундай жардам берип турла колдон келсе. Анан ошо үчүн Айланыс Алтын иштеп атат да. Мен Бекмолду айылыкка караштуу Чыкап айылынын тургунумун. Айланыс Алтын компаниясына чоң рахмат. Мына күндүн суугунда мына суук болуп турганда көмүр таратып бекер элге жакшы жардам кылып атат. 1 тоннадан көмүр берди. Буларга рахмат айтабыз. Жалпы эл жана ошондой эле кыштын ушул кымбатчылыкта бекер көмүр берип атат. Мен Ашыралиева Баграт, ушул Карабай айылынын тургунумун. Бүгүн Алтын Альянска ыраазычылыкты билдирем. Рахмат ушул Алтын Альянска. Биздин Карабай айылына жаш элементтерге, жетишпеген үй бүлөлөргө бекер көмүр таратылып атат. Катуу суукта айылдыктарды Альянс Алтын компаниясы кубандырды. Компания ызгар суукта көмүр отунун бекер таратты. Кымбатчылыкта кыйналып тургандарга бекер көмүр чоң жардам болду. Көмүр Бекмолду айыл аймагындагы аз камсыз, жашоо шарты оор, жардамга муктаж 250 үй бүлөгө берилди. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал министрлигинин берилген маалыматы боюнча катуу сууктар болот деген себептерден 250 тонна көмүр жалпы 1.325.000 сомдук каражат бөлүнүп, ошо бүгүнкү күндө ошо көмүрлөр менен камсыз кылууда. Кыштын кыраан сугунда айыл элине көмүр алып берүүнү Бекмолду айылдык кеңешинин депутаттары көтөргөн. Демилгени айыл өкмөтү жактырган. Жергиликтүү бийликтин сунушун Альянс Алтын компаниясы колдоп, 250 тонна көмүр алып берүүнү чечкен. Ушу сууктун күнүндө ушундайга келип аткан Альянс Алтын компаниянын өкүлдөрүнө рахмат. Эч ким берде нааразы болгон киши жок. Рахмат. Кыштан аман-эсен чыгып алалык. Анан эмнеги жылкы кышты Кудайым буйруса дагы көрөрбүз. Альянс Алтын компаниянын өкүлчүлүгүнө, жетекчилерине, биздин өкмөт башчыбыз Садык Сагынбековичке рахмат. Депутаттардын төрагасы Ыстамбек Атокурчке рахмат. Компания берген көмүр Бекмолду айыл өкмөтүнө караштуу 4 айылга бөлүштүрүлдү. Каройдун өзүнө түшөт 100 тонна, 90 тонна Сасык булак, 30 тонна Кеңеш, 30 тонна Чоң Токойго түшүрдүк. Анткени элге дагы жеңилдирээк болот экен, өзүнүн айылынан алып кеткен. 4 айылга уже Кудай буйруса биринчи потогу келди, 5 хова машина менен 100 тоннадан ашык көмүр келди. Кийинкисин ушул биринчи күн, экинчи күндөргө түшүрүп беребиз деп атат. Ыраазыбыз, жакшы жагып көрүшүп атыптыр, жакшы көмүр алып келиптир. Бул жардам катуу суукта жана кымбатчылыкта кыйналган калктын аярлуу катмарын камкордукка алып, үйлөрүнө жылуулук тартуулоого багытталды. Эске салсак, Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен былтыр дагы Бекмолду айыл аймагына көмүр бекер таратылган.